Баарыңарга салам. Силер менен кезектеги сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кыймыл маселелери. Так, кыймыл маселелери өзү аты айтып тургандай эле бул дагы адамдын же болбосо автоунаанын кыймылы менен байланышкан маселелер. Бул маселелерди чыгарабыз. Так, кыймыл маселелери бизге мектептеги физика курсунан, механикадан белгилүү формулалар менен чыгарылат. Так, бизге кандай формула берилет болчу? Кыймыл маселелерин чыгарганда мына формуланы пайдаланабыз. С барабар В көбөйтүү Т деген. Так, бул жерде S деген бизде өтүлгөн жол. Өтүлгөн жол, өтүлгөн жол кандай болушу керек? Жол болсо аралык деп койсок да болот. Так, өтүлгөн жол аралык деп да жазып коеюн, аралык. Так, В дегенибиз бул ылдамдык. Ылдамдык деген бул тездик деген сыяктуу. Мисалы үчүн автоунаанын ылдамдыгы 60 метр квадрат. Ой, 60 километр саат. Мисалы автоунаанын ылдамдыгы 60 километр саат десе, бул эмнени түшүндүрөт? Бир саатта 60 километр жүрөт автоунаа деген түшүндүрөт. Же болбосо 3 метр секунда. Секундасына 3 метр жүрөт деген сөз. Же болбосо 150 метр минута. Минутасына 150 метр жүрөт деген сыяктуу. Бул демек убакыт бирдигинде канча которулуш жасап аткандыгын мүнөздөчү чоң ылдамдык. Демек бир саатта, бир минутада, бир секундада канча которулуш жасап атат, ошону мүнөздөчү чоңдук. Демек В экен. Так, Т дегенибиз бул бизге белгилүү убакыт. Так, ушул формуланы билсеңер, кыймыл маселелерин чыгара аласыңар. Кичине логиканы иштетиш керек, Так, кандай мисал берилиши мүмкүн? Мисалы, жөнөкөй эле мындай болуп калышы мүмкүн. Так, мына жака жазайын. Так, 60 километр саат ылдамдык менен жүргөн автоунаа так, автоунаа автоунаа 240 километрди канча саатта басып өтөт? Деген суроо берилсин. 60 километр саат ылдамдык менен автоунаа 240 километр саатты канча саатта басып өтөт? Демек жалпы аралык бизде канча экен? 240 экен. Демек бул бизде S. Ылдамдык 60 километр саатта өтөт. Демек бул бизде В. Биз эмнени табышыбыз керек? Канча саатта биз Тны табышыбыз керек. Демек мына жердеки формулага коебуз. S барабар мынакей. Мына формуланы пайдаланабыз. Так, демек S бизде канча экен? 240 барабар В бизде 60. Так, бирдиктерин жазбай эле коеюн. 60 көбөйтүү Т. Т бизде белгисиз. Ушул теңдемеден биз Тны тапсак, биздин мисал чыккан болот. Так, демек эмне кылабыз? Мына теңдемени чыгарыш үчүн эки тарабын 60ка бөлсөм, Тны тапкан болом. Демек Т барабар 240 бөлүнгөн 60. Демек 240 60ка бөлсөк 4 болот. Демек 4 саатта басып өтөт экен. Так, дагы кандай мисал берилиши мүмкүн? Так, разминка болуп атат, бул жөнөкөй мисалдарды карап атабыз. Так, 85 километр саат менен автоунаа 4 саатта, жок, 4 саат дейин, мисалы 4 саатта 4 саат 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 4 саат
10 saatта канча жол жүрөт? Демек бизге эмне берилди? В. То есть бизге ылдамдык берилиптир. Автоунаа 10 саатта дейт. Демек бул бизде убакыт. Ал Т. Биз эмнени табышыбыз керек? Канча жол жүрөт дейт. Биз С'ти табышыбыз керек экен. То есть өтүлгөн жолду. Жалпы канча жолду өтүп басып өтөт дейт. Демек С бизде белгисиз, аны С бойдон калтырам. Жанагы формула боюнча S барабар V көбөйтүү Т деген формула коем. Демек S бизде белгисиз, V, то есть ылдамдык бизде 85 болуп атат. Анан убакыт Т 10 болуп атат. Демек канча экенин көйтсөк, 850 километр экен, э? Демек жооп эмне экен? 850 километр экен. 850 километрди басып өтөт экен, э? Так. Дагы ушуга мисалдарды карайлы. Мисалы бизге мындай колонка берилиптир. S1 барабар 500 километр, Т1 барабар 150 минут экен. S2 550 метр, Т2 10 секундда дейт. V1, V2 ылдамдыктарды салыштырышыбыз керек экен, э? Так, жанакы формуланы мына жерге жазып коем. S барабар V көбөйтүү Т. Ушул формулага коебуз. Так, демек биз V1'ди табышыбыз керек болсо эмне кылабыз? S1 барабар V1 көбөйтүү Т десек, биз V1'ди табыш үчүн мунун эки тарабын Тга бөлөбүз. Демек V1 барабар болот S1 бөлүнгөн Т1ге. Т1. Коем ушуну. Демек V1 барабар болот S1. S1 бизде канча болот? 500 километр болот. Мен каранып алайын. Так. Демек V1 барабар экен, S1 бизде канча? 500 километр, э? Демек 500 километр бөлүнгөн канча? Т1 150 минут экен. 150 минут. Так, эми B колонкасын карайбыз. B колонкасында дагы монгол эле формула аткарылат, бирок Т1лердин ордуна, V1лердин ордуна биз S2, Т2лерди коебуз. Демек V2 барабар болот неле? S1 бөлү Т1. Демек бизде S2 болот 550 метр бөлүнгөн Т2 бизде 10 секундда. Так, ушуну эми жөнөкөлөтөбүз. Эми биздин көңүлүбүздү бура турган учур бул жерде эмне болот атат? Мына жерде бирдиктери, мына B колонкасында бирдиктери метр жана секундда болот атат. А колонкасында бирдиктери километр жана минут болот атат. Бул экөөнүн бирдиктерин биз бирдеге келтирип гана салыштыра алабыз. Демек, биз эмне кылышыбыз керек? Мына километр менен минутаны метр менен секундага алып келишибиз керек. Же болбосо мына метр секунданы километр минутага алып келишибиз керек. Так, кантип алып келебиз? Мына А колонкасындагы 500 километрди метрге 150 минутаны секундага алып келели. Ушул жеңилдикте көрүнүп атат. Так. Кантебиз анда? Так, жазам. 500 көбөйтүү. Мына километр деген сөздүн ордуна мен 1000 метрди коем. Себеби 1 километрде 1000 метр бар, э? B колонкасында дагы 150-нү жазып туруп, мынау минут деген сөздүн ордуна мен 60 секундту коем. Себеби 1 минутада 60 секундда бар, э? 60 секундда. Эми ушуну жөнөкөлөтөбүз. Так, жөнөкөлөтөбүз дегенде, муну 0 менен муну 0ду кыскартсам, 60тагы муну 0 менен муну 0ду кыскартам. Так, 15 менен 5 кыскарат 5ке, бул жерде 1, бул жерде 3 калат, э? Так, 3 1000 менен кыскарбайт. Мына 6-нын экиси мына 1000 менен кыскарсын. Экөөнү тең 2 бөлө турган болсом, бул жерде 500, бул жерде 3 калат экен. Демек, жыйынтыкта кандай? Жыйынтыкта 500
бөлүнгөн канча? 9. 500 бөлүнгөн 9. Бул жагы метр, бул жагы секунда болот. Демек азырынча биздин Б колонкабыз ушундай. Так, А колонкасын бул жака жаза турган болсом, мына ылдыйга көчүрүп жазайын. Некен? Так, Б колонкасы 550 метр бөлүнгөн 10 секундда. Мунунун нолу менен 10 секундтанын нолу. Кете турган болсо, бизде эмне калат? 55 метр 55 метр бөлүнгөн секунда. Демек биздин Б колонкабыз 55 метр бөлүнгөн секунда экен. Эми салыштырабыз. 55 метр бөлү секунда чоңбу же 500 метр бөлүнгөн 9 секунда чоңбу? Бөлүп көрүшүбүз керек экен да, бул жерде 500'дү 9'га бөлөбүз. Ошондо бизде конкреттүү маани чыгат. Так, 500'дү 9'га бөлө турган болсом, канчадан берем? 5'тен берем. 45, так, бияктан 5 кемитем, 0 берем. 5, 45, 5, 0. 5 демек ушинтип кете берет экен да, кайра 45, кайра 5, кайра 5 болуп. Демек 500'дү 9'га бөлө турган болсок, 55 бүтүн мезгили 5 метр секунда болот экен. Эми салыштырабыз экөөнү. Кайсы вариант чоң? 55 бүтүн мезгил 5-5-5-5 болуп кеткен үчүн бул некен? А варианты чоң экен. Так, түшүнө алдыңар деп ойлойм. Демек эмне кылат экенбиз? Бирдиктери ар түрдүү болсо, буларды бири-бирдикке келтирип гана салыштыра алат экенбиз. Так, мисалы, ушуга эле окшош бир мисал карайлы. Мындай болуп калышы мүмкүн да. Так, 45 километр саат чоңбу же тезби, же Б колонкасы 750 метр минута чоңбу деген суроо экен да. Биз бул жерде мына 45 анан 750 деп салыштырсак, туура эмес салыштырып койгон болобуз. Себеби бул жерде бирдик ар түрдүү болуп атат. Бул жерде эмне деп атат? Саатына 45 километр жүргөн унаа тез жүрөбү, же болбосо минутасына 750 метр жүргөн автоунаа тезирээк жүрөбү деген суроо экен да. Муну салыштырыш үчүн биз бирдиктерин бирдеги алып келишибиз керек. То есть могул километрди муну сыяктуу метрге алып келиш керек, муну саатты муну сыяктуу минутага алып келиш керек. Же тескерисинче. Так, демек биз мындай жасайбыз. Жазам. 45 көбөйтүү, муну километр дегендин ордуна 1000 метр жазам. Муну бөлчөк сызыгын мындай кылып жазамын. Муну саат дегендин ордуна 60 минутаны коем. Себеби бир саатта 60 минута бар, Так, эми ушуну жөнөкөйлөтөбүз. Мына 0 менен мына 1000дин бир нолу кетсин. Так, 6дагы 3 менен 45ти. Экөөнү 5ке кыскартсам, бул жерде 2, бул жерде канча калат? Так, 5ти бөлсөм 15 калат, 45ти 3кө бөлсөм 15. Так, мына жерде 100 калды, бул 100дү мына 2 менен кыскартам, демек бул жерде 50 калат. Эми калгандарын көбөйтөбүз. 15 көбөйтүү 50 метр минута. Так, канча болот? 50-нү 15ке көбөйтсөк. Так, 15ти 5ке көбөйтсөм 75 болот. Артына бир нолду кошуп коем. Демек метр минута. Демек А колонкасынын мааниси 750 метр минута, а Б колонкасы дагы 750 метр минута. Демек жооп барабар экен да, экөө тең бирдей эле ылдамдыкта жүрөт экен. Так, маселе карайлы эми дагы ушуларга. Маселе мындай дейт. Эмир үйдөн базарга 80 км саат ылдамдык менен чыгып, 45 минутада жетти. Кайра үйгө 60 км саат ылдамдык менен канча убакытта кайтат дейт. Так, демек Эмир үйдөн базарга чейин
кантип жүрүптүр? 80 км/саат менен 5 минутта жүрүптүр. Кайра кайтканда 60 км/саат ылдамдык менен канча убакытта кайтат дейт. Так, биз мына 45 минута дегенди биринчи саатка айландырып алышыбыз керек. 45 минутаны кантип саатка айландырабыз? 45 минутаны саатка айландырыш үчүн 45 бөлүү канча дейбиз? 60 дейбиз, ошондо то есть саатка айланган болот да. Себеби бизде бир саатта канча? 60 минута бар. Эми мына экөөнү кыскартабыз. 45 менен 60 кыскарта турган болсок, булар экөө тең. Так, канчага кыскарат? Экөө тең 15ке кыскарат экен, бул жерде 3 калат экен. 45ти 15ке бөлсөк 3 калат, 60-ты 15ке бөлсөк 4 калат. Демек 45 минут дегенибиз бул 4/3 саат дегенди түшүндүрөт экен да. Эми жазайлы. Биринчи биз Эмирдин үйүнөн базарга чейинки ылдамдыкты таба турган, аралыкты таба турган болсок, кантип табабыз Сти? С бизде барабар болот. 80 км/саат ылдамдык менен канча саат жүрүп атат? 4/3 саат жүрүп атат да. Ушуну көбөйтсөк биз базардан үйгө чейинки аралыкты тапкан болобуз. Так, эмне кылабыз? 80 менен 4тү кыскартсак, бул жерде 1, бул жерде 20 калат. Демек экөөнү көбөйтсөк 60. Саат деген жазбай эле коюшум керек экен. Сөп дегенде мен башка бирдиктерди жазбай атам. Так, демек канча экен? 60 км экен да. Үйүнөн базарга чейинки аралык. Эми кайра үйгө 60 км/саат ылдамдык менен канча убакытта кайтат дейт. Демек экен жалпы аралык бизде С 60 экен. Анын ылдамдыгы дагы 60 экен да. Демек бөлсөк Т бизде 1 болот экен да. 1 саатта кайра кайтып келет экен. Так, кийинки мисалды карайбыз. Не дейт? Ош жана Баткен шаарларынан бирин бири көздөй эки автоунаа 55 км/саат жана 65 км/саат ылдамдык менен жолго чыгышты. Алар канча сааттан кийин жолугушат дейт. Ош жана Баткен шаарларынан бирин бири көздөй эки автоунаа 55 км/саат жана 65 км/саат ылдамдык менен жолго чыгышты. Так, демек мындай шаар экен, эки шаар. Мисалы мына Ош болсо, бул эмне экен? Баткен экен да. Так, мына жерде шаарлардын аралыгын бербей коюптур. Так, мисал айталы. Эки шаардын аралыгы, эки шаардын ортосундагы аралык канча болот? Ортосундагы аралык Ош менен Баткендики. Мисалы канча деп коелу? 300 деп коелу, 300 километр деп коелу. Эгерде эки шаардын ортосундагы аралык 300 километр болсо, анда алар канча сааттан кийин жолугушат деген суроо болсун. Так, эмне экен? Ош менен Баткен жалпы аралык 300 километр экен. Экөө бирин бири көздөй жүрүп атат. Бул жака, анан бул жака жүрүп атат. Канча саатта алар жолугат дейт. Демек экөө бирин бири көздөй. То есть мына 300 километр аралыкты жалпы экөө биригип басып өткөн үчүн бул жерде экөөнүн ылдамдыктарын биз кошобуз да. Экөө кошулуп басып өтөт себеби. Демек эмне экен? 55ке 65ти кошобуз. Экөө чогуу бирин бири көздөй 300 километрди жалпы жүрүп атат. Экөө канча саат? Т саат жүрдү. Экөө чогуу Т саат жүрдү. Ошондо жалпы 300 километрди басып өтүп, бири бири менен эмне кылышып атат? Жолугуп атышат. Ушул жерден биз Тны табабыз. 55ке 65ти кошсок канча болот? 110, 120 болот экен, Демек 120 Т барабар экен 300гө. Туурабы? Демек Тны эмне кылабыз? 300дү 120га бөлсөк, биз Тны тапкан болобуз. Демек мына эки нолду кыскартып салсак,
Биз 30'du 12'ge бөлүшүбүз керек. 30'du 12'ge бөлө турган болсом, так канчада берем? 2'ден берет экем, 24 болот экен. Кемитсем 6, 0, үтүрө берем 5. Демек 2,5 экен да. Экөө 2,5 саатта не кылат экен? Жолугуп калат экен, э? Так, бүгүнкү менен ушуну менен биздин бүгүнкү сабактыбыз жыйынтыкталды. Мисалдарды түшүнө алдыңар деп ойлойм. Эгер түшүнүксүз жерлери болсо, чыкпай калган мисалдарыңар болсо, комментарийге жазсаңар болот. Жана бул видео сабакты тестке даярданып жаткан же болбосо ушул сыяктуу мисалдарды чыгаргандан кыйналган досторуңарга, тааныштарыңарга жөнөтүп койсоңор болот. Саламатта калгыла, кийинки сабактардан жолугушканча.